Урматтуу мекендештер, мына өзүңөр сотко катыштыңыздар, өзүңөр күбө болдуңуздар. Мына канчалаган алардын жалган сөзүн уктуңуздар. Мен канчалык далилдүү фактылар менен айттым. Эмне себептен булар ошентип мыйзамсыз жумуштан бошотуп салды. Бирок мына бүгүн Ош областык соту кайрадан эле мыйзамсыз Ноокат райондук сотунун чечимин күчүндө калтырып койду. Мына эми баардыгы күбө болдуңар. Эми жогорку сотко кайрылабыз. Жогорку сот кандай чечим чыгарат, аны дагы көрөбүз. Эми Ош областык соту боюнча айтып кетсем, мына билесиңер, 3 жылдан бери Кытай ишкер сотунун чечимин аткарган жок, баш ийбей. Ал боюнча мен жазбаган жерим калган жок. Эч ким аны жоопко тарткан жок. Сот аткаруучулар барып соттун чечимин аткарабыз дегенде, анда дагы бит айдагандай айдап чыгара берген сот аткаруучуларды. Аны деле прокурору деле, милициясы дагы, тергөө соту деле аны деле ишти жаап салган. Эч кандай кылмыштын курамы жок депчи. Демек сот аткаруучуларды айдап чыгарганга, значит, Кытай ишкерге бирөө уруксат берген экен да. Туурабы? Анан кийин соттун чечими 21-жылы чыккан эле. Бул райондук сот, областтык сот ошол жогорку соттун чечимин өзгөртүү киргизип койгон. Бул дагы мыйзамсыз. Ошол өзгөртүү киргизип, мен анан кийин жогорку сотко кайрылгам. Жогорку сотто судьялар ошо эки чечимди жокко чыгарган. Демек мына соттордун мыйзамсыз чыгарган чечимдери далил булчу. Мына азыр эми 24-жылы соттун чечимин аткарып айтканы менен 3 күндөн кийин аркандай шултоолорду айтып жумуштан бошотуп койду. Бунун себеби эмне? Себеби бул жакта коррупция. Бул ачык эле коррупциянын белгиси мыяктачы. Башка сөз жок мыяктачы. Мына бүгүн деле далилдүү факты бердик. Мына юристтер дагы өзү жооп бере албады, туурабы? Өздөрүңөр күбө болдуңар. Эми эмне кылабыз? Эми ошондой чидеген системада калыппыз да эмичи. Жакшы, өзүбүздү балабыз иштеп, азаматтыктан ишке койгон жакшы да. Билген документ болсо, өтө күчтүү болсо, баардыгы башы иштеген болсо, биз ошо азаматка ошого ишке коюп жүрүшүбүз керек да, туурабы? Мисалы канча карапайым инвалидтерге, беба бечараларга жардам тийген баланы анан өзүбүз кыргыздар өзүбүздүн балабызды колдой албайбыз да бизчи. Жол калган акчасын алып туруп, мисалы, мен hem şunday yer şunday düşünüp atat da. Bütün vardı karasyaga malını kalgamışsın. Beş biraz değil, oşum hiç toktau yok. Biz Kulatugay'dan gelgen, Semensoğut'un arkasından gelgen uşunça adamlar bizimle izleyiz. Biz çındıktı, nizamdılıktı. Şu özüldün prezidentimizden hakikatlıktı izlep gelsek dağı. Şu bizim Oş oblasının Ноокат rayonundagı sottorda kançalay 4-5 yıldan beri жүрүп көйгөйлүү meseleleri çeçe albergen adamlar turat. Bular kaçan çeçilet, kana nizam, kana zakon, özümüzdün жерге салынган Semensoğut'un ишканаларындагы иштеген, өсүп келаткан карапайым кыргыз балдарыбыз өзүбүздүн жерге ишке кире албай жүрөт. Биз качан көтөрүлөбүз? Бизде качан коррупция жок болот, кымбаттуу президенттер? Ушул актыкты, тактыкты биздин алыстагы жашаган Кулатов айыл өкмөтүндөгү Semensoğut'у келип текшерип берүүңүздөрү суранабыз. Акчасы бар иштейт, акчасы жок иштебейт. Барсаң эшигин алдына киргизбейт. Кандай биздин өзүбүздүн ишканага өзүбүз кире албайбыз. Балдарыбыз иштей албай. Кана бизге иш. Biz Kıtaylıklar gelip işlesin deyip sağan yokmuş. Şunday çıkan Kırgız'ın jigitleri işleyin degende işletiş gerek. Kısım kalbaş gerek. Kana nizam, kana zakon. Bir nerse bolsa çakırat. Dağılı bizde sottorda nizam türünde, sonra bana soranlarız da işteyli, zakon türünde işteyli. Nizamdan çıkmaylı. Nizam şuna çakırıyorsa bizde Ноокат rayonunun Oş oblasındagı sottor sapsın bizden işimizni karabay atadı. Assalamu alaikum. Men şu Zahmetkan'ın kılar yıldan beri şu prokuratura'nın demesinden, sottorun demesinden final türümde men de Sabır Nurgojoy işler çarçadım. Nurgojoy hakikat bu dep koyduğular. Bana düşündürüp beriңçi mына sottorumuz düşünbey tat. Kimin akçası olsa akçasını natik nime yapıp koyup tatka. Sottorumuz hamle akça jap koyup men dalilep koyup. Onun için 5 minut. Bana düşündürüp beriңçi Sabır Nurgojoy kamçı taşı. Şuncha elдің жанында şular ham şunchalik qiynalib turadi.
hakikat bolsa da şunday işlerdi toktotуш керек bolot da. Men Ноқат району тургуну Каримов Данияр болом. Men internetке чыга берип, роводуңуз, милицияңыз келип, мен мындай каңгыл прокурор, милицияңыз, сотуңуз мындай. El üçün işleşine talap kılat eder. Sebebi azama bir özünü oylagan жоқ, bu eldi oylap atar. Eldi көйгөйүн oylap atar. Bolsa bir özüme Россия бар иштесе дагы болот. Bu el üçün жүргөн бала, шуну bir колдоп, ишке коюшуну сурагат эдик. Сал чындык болсо жакшы болот эди элде. Эми урматтуу мекендештер, мына азыр коомчулукка бул видеолор чыгат. Мына ошончо апалар, энелер, эжелер келип, мени колдоп, чындыкты колдоп, адилеттүүлүктү талап кылып келдиңиздер. Силерге баарыңарга чоң рахмат. Алла разы болсун келгениңерге. Бала чакаңарды таштап, үй бүлө иштериңерди таштап келдиңер. Рахмат силерге. Эми соттордун эми бети жок экен такыр-элечи. Вообще жок. Ооба, соттордун бети жок экен. 100% кошулат. Жок. Эми Кытай ишкер ошентип кутуруп эркелеп жүрөт. Мына кече соц тармактардан көрдүңөр, биздин салтыбызга, наркыбызга туура келбеген иштер. Иттерди алып келип, заводдон иттерди тирүү, терисин шылып, иттерибизди жеп отурат эмичи. Бул каяка кетип баратабыз бизчи? Ошол сот аткаруучуларды киргизбеген охранниктер, мына зато ошо иттерди охранниктер өздөрү ташып жүрөт экен заводкочу Кытайларга. Эмне деген? Эшектерем калган, эшектер. Эмне деген уят нерсе бул? Биздин Түрлө сайын өкмөтүндө эшектер да калады, бүт алып барат. Адамды киргизбейт, эшектерди, өлүктөрдү киргизет. Мукана, мыйзам, ана чындык. Bir gelip tekşerip ketişinizleri soranız. Bizde zakon jetpeyt at, çındık jetpeyt at, korrupsiya, sottorda kança işler, kança meseleler çeçiliyor, adamlar iyilap cüret sottun aldığında. Эми мына карагыла, ушунча эл келди Ноқаттан, а. Бул элдер ошол Ноқаттын Юкутин цемент заводунун чаңын жутуп тойгон үчүн келдиңер да турабы? Мына канча силер талап берип кайрылдыңар, силерди элди тоготуп коюп турабы? Канчалаган мына проблемалар бар, жолдор талкаланып, аны деле эч ким көңүл бурбайт. Ага дагы эч ким караган адам жок. Экологияны яш карабайт. Экологияны вообще карабайт. Салык инспекциялары өздөрү чай куюп жүрөт Кытай ишкерлерге. Уят эле нерсе бул. Биздин ишенген салык кызматкерлери мамлекеттибиз бюджетти толтура турган кызматкерлер. Ошол Кытай ишкерлери өздөрү чай куюп жүрөт. Уят да бул нерсечи. Каяктан салык түшөт? Өздөрү кызмат кылып жүрүшсө, чай куюп. Жашасын коррупция дейбизби, эмне дейбиз башкачы? Kudayım çok uçan Ноқат rayonunda uçan Semdov'da olmalısın. Uçan yerde ekologiya bozulmasın. Ayrıca çandardı tünü koyuverdim. Gündüzgü olgan çanın bardağını soruptun. Tünü dışkayla versin. Yeldi bütün bardağını ayda kötüdüğü yegin derdi, bardağını çan basıp yatıp bardağında. Uşan için, oşanda bolmasın ekince. Uşan için biz bir yere geldik. Memleket oşan için küreş, yer için küreş. Yer daima salamatçılık, жақсы olursun, yer sonumu жақсы. Özünüzün elinizi, yerinizi koruyun da. Rahmat. Hiç olmasın. Allah razı olsun. Ayağına çek, güreşiyoruz. Başka bir yer.